Жалал Абадтык Бүбү Сайра өз үйүндө самын кайнаткан ишти жолго койду. Ал үйүндө самын каражаттарынын бир нече түрүн чыгарат. Бул ишти Бүбү Сайра 2 жыл мурда 150 миң сомго станок сатып алып баштаган. Менин ата энемдин берген акчасына башталган бизнес да негизи бул. Ата энем баягы сеп ордуна сеп берейин дегенден мен жок, септин кереги жок, мага ушундай бизнес кылайын деген. Убакыт өтүп каражаттарынын ассортименти кеңейип, эми болсо чакан цехте атыр, балдар үчүн самындарды жана суюк самын, идиш аяк жуучу каражаттарды чыгарып жатат. Ал тургай антифриз өндүрүшүн да жолго койгон. Учурда Бүбү Сайра келечекте 100% табигый самын кайнатуунун байыркы рецепттерин чогултуп жатат. Биринчи самын чыгарып баштаганда бирок чындыгында анчейин ишенич болгон жок. Кантип эле чыгарып атат, башка жактан эле алып келип эле жөн эле сатып атат окшойсуңар деген баягы темалар, ошондой сөздөр болот да. Эми болсо бул сөздөр ишеним жана колдоого арзып, элеттиктер тиричилиги үчүн жергиликтүү самынды сатып алып жатышат. Бүбү Сайра жана анын командасы күнүнө 250 даана самын жана 45 литр суюк самын чыгарат. Бардык продукция кыргыз стандартын текшерүүсүнөн өткөн. Учурда ал 3 аялды иш менен камсыздап жатат. Ошондой эле ишкер айым жаңы цех курууну пландап жатат. Ал үчүн жергиликтүү бийлик жер бөлүп берүүнү убада кылган. Ошондой эле ал тазалык каражаттары түңүнөн сатылып, ал жерден башка аймактарга жөнөтүлө турган фирмалык дүкөн ачууну кыялданууда. Учурда Арал айылынын самынын Тогуз Туро жана Жумгал райондорунун Казармандын жана Бишкектин дүкөндөрүнөн тапса болот.